jokerlerden biri aytты, soğuş çıkıp ketкен. Soğuş давно çıkıp ketken bizde. Bizde давно akırından soğuş olup kelişti. Bu bir günü barıp durup jarılay. Өзіңіздің ұлыңыз жөнінде айтып берсеңіз. Енді мен ұлым қандай десем, ал деле ошол элим деп жүргөн балдар эле. Эртең менен звонок кылган мага саат билбейм 10-да, уже эсимде калбады да. Ата эмне болуп атат? Тополоң болуп атат, ата барайын. Келбе дедим балам, келбей эле кой. Сен бияка өтө албайсың дедим, жол жабык. Эми дегенде эле кайранан чыккан экен да. Аны мен өзүм деле билбей калдым чыкканынчы. Аны кийин билип атпайынбы? Мурда дагы конфликт болгондо келип жүргөндө, даже мага билдирбей да келип жүргөн экен. Айлыга келип жардам берип, мени улушуп коет деп кетип жүргөн экен, мага көрүнбөйчү. Мен балама ыраазымын. Эли деп, жери деп, өзүнүн жанын берди, мен ага ыраазымын. Мен деле азыр өзүмдүн жанымды бергенге мен деле даярмын ушу элим үчүн. Эч убакта мен тажиктен корккон эмесмин, коркпойм дагы. Керек болсо көкүрөгүмдү коткосуп беремин. Элимдин, жеримдин келечеги үчүн. Бир мен өлүп кетсем, заман өзгөрүп кетпейт. Бирок заманды өзгөрткөнгө биз аракет кылышыбыз керекпиз. Мына биздин айылга Кара деген застава бар биздечи. Заставанын командири капитан экен, мен тааныбаймын. Биздин айылга ошо тополоң болгон убактада эми бул. Келгенден алардын чоңдору звонок кылган экен, кайдасың десе, Көкташтамын деген. Сен эмне кылып жүрөсүң Көкташта, өзүң заставаңды таштап коюп дегенден бул биздин коңшунун Салы деген ошо ак Лексуста шофёрү өлүп кетпеди, ошону суранганда, сен мени таштап кой дегенде ал макул деп таштаганда жолдон дагы 2 жоокерди кошуп берет. Жарадар жоокерлердичи. Мына Сымы деп коебуз, биздин айылдын чекеси. Чек деп коебуз, ошол жерденчи. Булар анан келип туруп төртөө тең окко кабылат. Салы ордунда жан берет, дагы бир жоокер жан берет. Капитан менен дагы бир жоокер каналга учуп кеткилар, секирип түшүп кеткен. Каналда суу болгон эмес да, ичи бош болгон. Анан балдардын айтымга караганда алар атып турган автомат мененчи тажиктерди. Ответный ок кайтарыпчы. Бирок анан кыйкырып турган, жардам бергиле деп. Онун артынан быйым өткөн экен. Ал кимдики экенин мен билбеймин. Анан бул балдардын ачыга караганда Миңбулакта бая турганда балдар жардам берип. Менин балам Баткендик балдар менен келип Миңбулакта жардам берип турган. Ок баягы военныйлерге ок дары түшүрүп жүктөп жардам берип тургандан ошо эме барып айтат да. Быйымынын балдарычы. Булар жарадар болгон, бардыгы жарадар болгон. Бирок жетип барышкан ошо жергечи. Жолдо бир ак Лексуста балдар кыйкырып жардам сурап атат. Дегенде менин балам 5 бала менен өзү менен 6 болуп анан булар жөнөйт, анын артынан Toyota да жөнөйт. Алар канча экенин мен билбейм. Менин балдарым уже точно 6 болгон. Келгенде эле биринчи менин баламды аткан. Упор атышкан, атканда да где-то bir 30-40 метр жерден аткан. Анткени биздин солдаттар ок чыгарбай койгон да. Баягы дозордо турган солдаттар. Анан булар мындай эле көчөгө чыгып алып эле упор ура берген да. Мен балама маңдайдан ок тийген, машинасына капталдан ок тийген и үстүдөн аткан, чокудан. Биздин дозор андан да чокуда турган. Эмне үчүн биздикилер ок чыгарган эмес, ал еще вопрос. Анан ошондо мен өзүм эсептебедим, балдар эсептеди ремонтко бергенде машинаны. Машинада 150 октун изини эсептешкен. Бул айнектен тышкары эми, айнекте бир да айнек калган эмес. Боковой саковой эч нерсе жок. Жөн эле күйүп салганда балдарды ата беришкен, как мишен катарычы. Ок тийгенде да аябай көп тийген, мына жактарга тийген. Баягы дроп. Мына жерлерин үзүп кеткен жөн эле, колдорун бурап салган окторчу. Мына жактарга да боевой тийген.
Uporda atып салыптырда балдарды жөн эле. Гражданский балдарды Улуңуз жөн. канча жашта эле? 39-га 10 күндөн кийин 39-га толмок. Балдар бар эле? 18 күн. Эки кыз бир уулу бар. Бая бизге убагында гум жардам, башка жардамдар, анан көңүл алып Кыргызстандын көп жерден келишти. Кайрат кылыңыз депчи. Андан тышкары акчалай жардам беришти. Анан чет мамлекетте иштеген жарандарыбыз өздөрү келе албаса дагы баягы балдар аркылуу, тууган уруктар аркылуу аларда жардамдарын берип, көңүл айтып. Мен ошолорго ыраазымын. Ошо Кыргыздын чыныгы жигиттериге өз элин унутпастан элдин башыга иш түшкөндө ушул жардамдарын берип. Анан негизинен ошол бүт кыргыз элиме мен ыраазымын. Ушу келип жок дегенде көңүлүбүздү көтөрүп, ушундай башыңарга иш түшүптүр, айлаңарга ушундай болуптур деп биз өтө ыраазыбыз ошо балдаргачы. Ошондой убак өткөнү менен мына биздин айылда эч өзгөрүүдү мен сезген жокмун да. Эми болору болду, боюшу кандай эле таштап коюшту. Мисалы үчүн келип ушул жерге келип көңүл неме кылганда дагы мен мисалы үчүн Кадамжайда баламдын денесин Кадамжайга бердим да. Ал жерде баягы акимият, анан башка дагы жетекчи, анан бирге иштеген бардыгы келишти. Мен ыраазымын аларга. Мына биздин айылга пока эч ким келе элек. Мисалы үчүн облус жетекчилери деген болот, акимият болот. Анан биздин айыл өкмөттөн айыл башыдан башка эч кимди негизинен көрбөдүм десе эле болот да. Кичине элди ойлоп койсо болмок. Сиз мындан мурун конфликттен мурун эле айтыпсыз, жарылып кетиши мүмкүн депчи. Сиз алдын ала билипсиз. Жок, эми азыр кандай абал болуп атат азыр ошол? Мурда эле эмес, муну мен мурун көп айтып жүргөнмүн. Бирок ошо конфликт болгон күнү саат 10-11-лерде айтканмын. Туризм дейбизби, не дейбиз, границага ошону кылмайынча бул токтобойт. Качан туризмди тартабыз? Уурулук да токтойт, коррупция да токтойт. Анан бирге бир кириш. Попробуй колючкадан өтүп көрсүн. Өтө албайттар. Азыр эч граница жок да бул жердечи. Мисалы үчүн мына бул жерде шахматный үйлөр. Көчөнүн нар жагы тажик болсо, биягы кыргыз, биягы кыргыз болсо, биягы тажик. Мына биягы где-то 1 километрге чейин алда ошондой. Анан тияка барганда уже мынандай болуп кететчи. Үйлөрчү. Форточка Тажикстанга чыгат. Ошон үчүн качан колючканы коебуз, керек болсо биз жолдун ортосунан тартып койсо да макулбуз. Мына азыр жокерлердин бирөө айтты, согуш чыгып кетти. Согуш давно чыгып кеткен бизде. Бизде давно акырында согуш болуп келишти. Бул бир күнү барып туруп жарылат. Баягы адамга чыккан сыздоок деп коебуз го. Жарылат го. Бир күн ошондо жарылат, кеч болуп калат. Кеч болот. Анда адамдын өлүмү көп болуп кетет. Мен айткандан кийин 1-2 сааттан кийин уже согуш чыгып кетпедиби? Просто биздикилер алдын алган эмес да. Эмне үчүн ошондо эвакуацияны начар жасады? Вопрос. Эмне үчүн жолду жаппады? Саат 11-12-де жабылып турган жол кечки саат 5-лердин тегерегинде эмне үчүн ачылып кетти? Ошол жолду жаппаган үчүн 8 баланы абут болуп атат. Канчасы жарадар болду. Анын ичинде мен балам да ошого түшүп калып атпайбы? Эмне үчүн жолду ачып жиберген? Анан үстүндө баягы бышкада отурган балдар эмне үчүн жардам берген жок? Эмне үчүн жашынып калышкан? Мен өзүм сурадым да, эмне үчүн ок чыгарбадыңар десек, алардын позициясы күчтүү болгон деп. Эч убакта өйдөдө туруп төмөн жактагылардыкы күчтүү болбойт да. Просто балдар жаш болгон, коркуп калган. Командирлери аларга жардамчыларды жөнөткөн эмес. Подмога деп коет, башка солдаттарды, күчтүү куралдарды эмне үчүн жөнөткөн эмес? Бул жерде көп суроолор бар. Эгерде ушул жерде военныйлер же болбосо жолду ким жаап турган? Элди өткөзбөй койсо, мына бул жерде 8 адам өлбөйт эле, көп адам жаракат албайт эле. Анан элди уккан эместер. Биз мурда эле айтканбыз, элдерге курал бергиле.
Kurал berse tacikler de korkot, kirip kelbeyt bulardın kuralı var dep. Bирок Нашикбор бул вопрос чечиле элек. Эгерде көк ташты ошентип эл өзү сактап калбаганда көк ташты күйгүзүп жибермек да. Максат кандай болсо, биздики көк таштын башынан баштап головнойго чейин полный тажиктердин биринчи планында биз болгонбуз, биздин айыл жок кылыш. Просто эл кармап калды. Рахмат эми военныйлар деле кийин жардам берди, бирок негизинен биринчи ударды элдер өзү алышты, өзүгөчү. Мына ушу кишилер көйлөп атыптыр мынакей. Мынакей мынантип көйлөп коюптур тажиктерге. Эме беребиз деп, суу беребиз деп. Лопаткала кебеппиз дейт. Ана лопатка кет олтуруп таштайбыз. Мынакей. Ушу кишилер экен. Мына 3 күн 4 күндөн бери биздин мына Миңбулактан көк ташка кошулуп кетет да. Жер сууду бүтүп калган турбаларды тажиктерге ачып беребиз деп биздин акимдер баш болуп, начальник баш болуп чуркап жүрүшөт. 2 жолу барып мен токтоттум. Эй, тажиктерге суу бербегиле. Эгерде силер ушул тажиктерге суу берсеңер, ошол жерде 100 адам үйсүз калат. То есть биздин жер кетип калат. Анысы юрунда дедим, жерди көп берип жүргөнбүз дагы эле биз бере беребиз. Кыргыз мындай душасы кең да, кеткен жер кете берет. Бирок ошол үстүндө кыр бар го. Тажиктердин ошол кырды алгандан кийин мына асфальттагы эмелерди кадимкидей аткылап тура берет да, согуш болуп кетсечи, биздин эл баткенден көк ташка өтө албай калат, лейлик өтө албай калат. То есть биз позициябызды алдырып коебуз. Аны азыркы биздин чоңдор түшүнбөйт, түшүнгүсү келбейт. Бүгүн дагы ошондой конфликт болуптур, звонок кылып калыштыр, барсам 20-30 милиционер жүрөт, анан Самаркандектен bir 15-20 баланы алып келиптир. Аларды биздин балдарга кайрап салып койду. Самаркандекке суу өтпөй атса, силер неге биякты? Эмне үчүн бияктан суу берсе Самаркандекти ачыш үчүн о үстүдөгүлөр да бербей коюш керек тажиктердикини. Просто бул жерде ошол жерди 25 жылга арендага тажиктерге берген мурда. Аны срок өтүп кеткен. Миңбулакта, Миңбулактын күнгөй деп коет. Күнгөй жагынчы бир где-то 17-27 гектар да. Ошондой көп жер эми. Биз үчүн ал көп жер, биздин айыл үчүнчү. Биздин айылда көп үй жок да. Ана ошого суу бербейик десек, ошону бүгүн келип, элдерди элге кайрып, анан мен барып карасам, элдер мушташып кетет бири менен бири. Сөзсүз милиция алып кетет да алардычы. Баргандан көк таштын Миңбулактын балдары милицияга түшүп калат. Самаркандектин коюп жиберет, анткени атай алып келген алардычы. Түшүнүп эле турсаң болот да, бирок аны эч кимси мойнуга албайт. Булар жөн эле келген депчи. Бирок уюшулган бул миссия. Аны өлүп кетсин. Бирок ошол жерди ушундай 36 бала өлүп, канчасы жарадар болуп, канча айылыбыз күйүп атса, тажиктерге биз суу беребиз деп, аким баш болуп, начальник төш болуп, чуркап жүргөндөр мени күйдүрүп жиберет да. Эмне үчүн ушулар чуркайт? Тажиктерге суу беребиз деп. Мен айттым, эмне үчүн бересиңер десек, эми демаркация алынганда болгончо тынч болуп турсун. Ну понятно, тынч. А эмне үчүн срок өтүп кеткен жерди кайра тажиктерге бергиси бар? Дагы ойлоп кетесиң, мүмкүн акчага жыгылып атат ушул акмактар. Болбосо эмне эле чуркайт тажиктерге? Берилбей турган суу берилбей турса болот эле да. Башка рычагдар бар. Самаркандекке суу бергенге, Башкарыга суу бергенге, каналдын 10дан ашык эмеси бар. Суу берген жер. Аларды жаап койсо болот. Аларды эле жаап койсоң тажиктер келет, Самаркандекке биз суу берейик, биякта ачкыла деп. Аны сас келсе биздин мынау айылдын башынан 2 жерден суу кетет. Мынау Чарку деген айыл 30-40 миң адам жашайт. Ошонун где-то жарымдан ашык ошол жерден суу ичет. Аларды жаап койсоң, алар келет, Самаркандекке биз суу берейик. Ачкыла Самаркандекке бизге суу келсин деп келет. Эмне үчүн ошол рычагдарды иштетпейт дагы? Келип милиция, эмне үчүн милицияны алып келет 10-15 милицияны? Жаап салып атабы? Тажиктер башынан жаап коет да. Ал тиякташа колондонун ар жагында. Мен келген балдарга айттым, балдар дедим, хорошо, биз аз сууду берели силерге, бул жерденчи. Силерге сууду берели. Мен гарантия берем дедим.
bir cuma je 3 gün birinçilerge su berет. Keyin dagı oşa istoriya başlalat. Birok mına uje pastayan tajikterdiki bolup kalat mına uje desek bizge bugün su kerek dep alar düşüngüsü kelbeyt. Emne üçün üstüdögü rıçaktarda neme kılbayt dagın berde biröylörnün kızıkkan jeri var da. Bul emne üçün çoğundar özü çürkayt. Uyalbastan. Toys eldi paka oyloğun hiç kim yok. Oşondan beri 2 ay öttü ya. 2 aydan beri oruslar aytıp koyutko. Palis ne udareli. Toys andan beri hiç kanda yeme olgan yok da. Toys ertege dağı soğuş açıp geçse oşol ile kaytalanat. Oşol ile jertva olat. Bizdin el ağa dayar emez. Bizdin el ağa dayar emez. Bayanniler özünü körsettü. Kanday ekenini çi. Bizdikin bayannilerden dayar emez. Emi negizgi atayın dayardalgan bölükler var. Alar men alarga razımın. Alar özünün nemesini tagat karıştı.